Аскар Сулайманович, бул Актала жана Нарын райондарында таза суу боюнча кандай иштер алып барылып атат? Ушул боюнча айтып берип коюңузчу. Актала боюнча сиздерге өзүңүздөр билесиздер, Актала району, Актала облус, Нарын облусу боюнча бардык айылдарды биз 42 айылды камтыган бир концепция түзүп туруп, муну Азия өнүктүрүү банкынын жана 22 миллион калган акчабызга бергенбиз. Концепциясын алар жактырган. Бүгүн азыр иш кетип атат. Ошо Акталанын өзүндө Актала жана ошо Акталанын жанында жайгашкан бир айылды кошуп туруп бир чоң долбоор ишке ашат. Азыркы учурда анын ПСДсы даяр. Бул дагы ошо Азия өнүктүрүү банкы менен ишке ашыш керек. Ошол райондун центринин өзүндө таза суу маселеси өтө кырдаал турат да. Ошол жак кандай болуп атат? Качан чечилет? Бул жана мен айткандай Азия өнүктүрүү банкы боюнча чечилиш керек. Азыр концепция жактырылып, мына азыр ушу бүгүн эртең чечилет деген үмүт бар да бизде. Азия өнүктүрүү өздөрүнүн калып калган 22 миллион акчасы бар. Биринчи немеде биз райондун борборлорун баштайбыз. Бул Актала, Ат башы, Чаек, анан Кочкорду төртөөнү. Бул жана сиз өзүңүз бөлүп айтып атпайсызбы? Биринчи этап, экинчи этап. Бул кайсы этап менен бүтөт? Бул Азия өнүктүрүү банкында этап жок. Ал бир менен кетет. Көп айылдарда жанагы мен айткандай ПСДсылар даяр болуп калган. Ошо кайсынысынын ПСДсы даяр болсо, биз ошондон баштайбыз. Ошо Акталаныкы бар бүгүнкү күндө. Анан Нарын районунун Лахол айыл өкмөтү тууралуу айтып бериңизчи. Ал жакта таза суу маселеси боюнча. Так, Лахол менен жер көчкү айылы, Лахолду биз 90%га чейин бүтүргөн былтыр. Мына жакында бүтөт Лахол өз айылы. Ал эми жер көчкү боюнча проекттин смет документациясы даяр. Быйылкы жылга бир 5 миллиондой биз каратып атабыз. Быйылкы жылга. Эми анан эгер акча кошулуп калса, эми ал жерде чоң эле сумма эмес, болгону 13 миллиондой ПСДсы бар. Ал дагы быйыл бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жер көчкүнү. Эми 13 миллион сиз үчүн чоң акча болбосо, ал айылдыктар үчүн өтө чоң акча. Ошону быйыл көз салып бүтүрүп берсеңиздер, мен кийинки суроом Министерство финансовго ошол Лахол айыл өкмөтүнүн мына жогоруда айтып кетти, 90% бүттү деп. Алар подрядчиктер былтыр өздөрүнүн акчасын салып, бир топ иштерди аткарыптыр. Быйыл акча 2 жыл болду дейт, акчабызды ала албай жүрөбүз. Ушул иш боюнча айтып берсеңиз. Бул калдыктарды биз быйылкы жылдын бюджетине киргиздик. Быйыл төлөп беребиз толугу менен. Качан? Май айында буюрса төлөп беребиз. Рахмат.